Бул Айтматов районундагы Анарбек Токтогожоев атындагы орто мектеп. Мында 900-ге жакын окуучу билим алат. Сапаттуу билим алуусуна шарт түзүү максатында ремонт иштери жыл сайын жүргүзүлүп турат. Окуу жылына карата мектепте оңдоо түзөө иштери жүрүп жатат. Акталып бир сыйра барып бүтүп калган. Азыркы учурда сиздер көрүп тургандай краска иштери болуп атат. Краска иштери деле bir 60%га бүтүп калды. Буюрса bir 3 күндө, максимум 4 күндө бүтүп калабыз. Көбүнчөсү биз мугалимдер өзүбүз кылып атабыз. Жана ошо мектепте кызмат кылган кенже кызматкерлердин жардамы менен өзүбүздүн күчүбүз менен буюрса бүтүп калдык. Мектепте жүргүзүлгөн ремонт иштерине билим берүү министрлигинин жана жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнгөн. Кошумча инвестиция тартуу максатында Көксай айыл өкмөтү тарабынан Айтматов райондук өнүктүрүү фондуна жана Альянс алтын компаниясына долбоор жазылып, мектептин ашканасындагы кафелдер алмаштырылып, маданий иш-чаралар өткөрүлүүчү залдын отургучтары жаңыртылган. Андан сырткары жергиликтүү бюджеттин эсебинен 6 класска линолеум төшөлгөн. 2 миллион сом акча каражатына 3 тараптуу келишим түзүлүп, эм суу, Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги жана Дүйнөлүк банк аркылуу 3 тараптуу келишим түзүлүп, ал жерден жаңа айтып өткөндөй 2 миллион сом акча каражатына 40 дана компьютер, заманбап компьютер менен жабдылып берилди да. Анын 21-и Көксай айылындагы Токтогожоев атындагы орто мектебинде, ушул мектепте 19 дана компьютерибиз Кайнар орто мектебинде. Бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча 114 мектеп, 76 бала бакча бар. Алардын ар биринде ремонт иштери жүргүзүлүүдө. Талапка ылайык ремонт иштерине ата-энелердин кошумча каражат чогултулбайт. Буйруктун аткарылышы мектеп жетекчилиги тарабынан көзөмөлдөнөт. Ата-энелер тарабынан эч кандай ремонтко акча чогултуулар болгон жок. Ошол эле учурда азыркы күндө мугалимдер өздөрү класстарын ремонт кылышып атат. Июлдун 10-15-терине чейин бүтүшөт, буюрса. Андан кийин дагы мектепке даярдоо иштери боюнча дагы рейд жүргүзүлөт. Билим берүү мекемелеринде жүрүп жаткан ремонт иштери 50%га аяктап калган. Быйыл өрөөнүбүздө 6 жаңы мектептин имараты пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Чолпон Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.